Бул экинчи ирет дүйнөлүк чемпион белбол күрөшү боюнча Осмонов Жамболот Мураталиевичтин жаркын элесине арналган кыргыз күрөш боюнча 4 салмакта мелдеш өтүп жатат. Бул биздин мелдешке Казакстан, Өзбекстан мамлекетинен келип атат. Бул экинчи ирет ушу эл аралык деңгээлде өткөзөлү деп баштадык. Жамболот Осмонов өзү бир канча жолу Кыргызстандын жеңүүчүсү, 2 жолку дүйнөнүн чемпиону, Азиянын чемпиону жана көптөгөн эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Бул Жамболоттун адамдык касиети жана дүйнө таанымы, ыйманы аябай бийик болгон, жөнөкөйлүгү менен айырмаланып жүргөн. Анан өзүнүн эң жакшы көргөн ыкмасы азырга чейин көп балбандар кайталай элек, бул белден бекем кармап, өзүнүн башынан ашырып чабуу, орусча айтканда парагиб деген ыкманы абдан бийик чеберчилик менен аткарып келчи, ошосу менен дүйнөгө таанылган жигитибиз. Ошол жигиттин жаркын элесине арнап, ушу кийинки келечек муундар көрүп, тарбияланып, өнүгүп өссүн деген максатта. Экинчи себеби бул улуттук дирекциянын милдети ушу улуттук спорттун түрлөрүн өнүктүрүү жана анын ичинде кыргыз күрөштү өзгөчө өнүктүрүп, дүйнөлүк эл аралык мелдештерге алып чыгуу. Күрөшүбүз эми Жамболот Осмоновдун жаркын элесине арналган турнир болуп атат. Анткени дүйнө чемпиону болгон мыкты инсан эле. Баягы мындай жигиттин жашоосу аз болуп калды, бирок биз эми мындай турнирлерди өткөзүп турушубуз керек. Артын изин суутпай дегендей. Эми Байге фондусу боюнча уксаңыз керек, 1 миллион сом тегерегинде коюлат. Департамент анан улуттук оюндар дирекциясы менен чоң иш алып келип атабыз, федерациянын жумушу. Анан эми биздин мындай алдыдагы максаттарыбыз жөнүндө айтып кетели. Биз азыр эң тарыхта эң биринчи боло турчу, мен бүгүн азыр айтып кетем. 1 жылдан бери Өзбекстанда, Ташкент шаарында кыргыз күрөш боюнча дүйнө биринчилиги болот. 1-июлдан 5-июлга чейин Кыргызстандын тарыхында эң биринчи нерсе, анткени кыргыз күрөшүн дүйнөлүк эл аралык деңгээлге чыгышыбыз керек. Азия өттү эле, дүйнө биринчилигинен өтөт деп ошону күтүп даярдыктыгын көрсөтөбүз.
Amin. Uşu balabız öz mehneti menен sizin jardamыңыз менен ушул унааны утуп алып. Uşu unanın içinde aman ezen olsun. Yaratkan Allah'ım uşu balaga daha güç kuvvet verip özünüz yardım verip budan dağı büyük iyiliklerge jetsin. Böyle kursuktan saktanız ağlayın yaratkan Allah'ım. Hiç çok da jamanlık görmesin. Uşul maşinenin arkasından özünüz koldop daha maşineli olsun. Uşu Canbolot okuç olan bolsa uşul jerde görüp bir жерден карап турган чыгар. Ошонун арбагы да колдосун. Эң негизги жараткан Аллахыма ыраазымын. Улан ушундай серуенелерди өткөрөр. Рахмат сага. Мынакей аскарлар чуркап жүрүп эртен бери. Классташ балдарына рахмат мынакей. Ушундай унааны мына подарка кылып, мына өзүңөрдүн ниетиңер менен, пейлиңер менен подарка кылып атасыңар. Амин, аман бол семьяң менен. Амин, амин. Амин. Куттуктайбыз кана. Кана кел.